баргандан көрө жаныбарларды сүрөткө тартып акча табайт. Атасы карабул кыймылдап жибергенде марал чочуп качып кетет. Ол карабулга тиет. Атасы тамеки тартып бүтүп, байкабай чөпкө таштап коюп калдыгы. Отурганда атасы таштаган тамекинин калдыгынан күн ысыгынан от чыгып кетет. Баласы оттун жагына чыдабай тагат. Кайгырып бозго алып барат. Көрүп турган кыздарга чоң рахмат. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо долбоорунун алкагында биз токой чарбалар менен, жайыт комитеттери менен, мектептер менен көп иштеп атабыз. Анан быйыл болсо биринчи жолу балдар менен театр аркылуу иштегенди тандадык. Бул абдан интерактивдүү жана креативдүү, чыгармачыл ойлонууну аябай жакшы өнүктүргөн бир метод болуп эсептелет. Алар менен биз 3 күн чогуу өткөрдүк. Биринчиден ар кандай көнүгүүлөрдү аткардык. Балдар анткени баары бир театрда мурда ойнобогон соң биринчи ачылыш керек, биринчи ошо денени кантип колдонуп, колду, сөздү, үндү, ошонун баарын үйрөттүк. Балдар атайын өздөрү костюм алып келишти, аябай берилип ойношту. I tell the same again in English. Well, my name is Helen. I come from Germany and I work for GIZ in Bishkek. And yeah, we currently had our short theater project. And the nice thing about theater is that you combine a lot of things. Like you have people, you organize a place, you organize a play, and you have to practice a lot. And through all of these things, like the group really learns how to work together and how to be together, and also to talk about different topics, like environment in our case, which will be addressed through the medium of theater, and then it might be a lot easier to access and also to discover new perspectives.